Üç türdүү эң арзан адамдар бар. Биринчиси ким? Ар дайым өзүн кымбат көрсөткүсү келген, бактылуу кылып көрсөткүсү келген, өзүн жакшы кылып көрсөткүсү келген, кымбат көрсөткүсү келген арзан адамдар. Булардан жакшылык чыкпайт. Булар бирөөгө дос дагы боло албайт. Жакшылык дагы кылганды билбейт. Ичинде ар дайым койнундагы котурдаш менен зыян бергенди гана ойлойт. Жан дүйнөсү кенен эмес, бир нерсени кызганат, бергенди билбейт. Ар дайым алганды гана ойлойт. Татыктуу дос боло албайт, бирок ар дайым дос мындай кылбады деп наалып жүрөт. Татыктуу дос болгон эмес бирөөгө, анан достукту күтөт да. Ал эми экинчи адамдар бар, бир маалымат алат, экинчи кулагынан чыгып кетет. Булар эң арзан төмөн адамдар. Биринчиси арзан, өзүн кымбат көрсөткөндөр, ал эми экинчиси бир маалымат интернеттен мындай деп чыгып кетти, болду ишенип айтып жүрө берет бирөөлөргө. Бирөө паланчы досуң ушундай деди десе, ишенип мынандай дептир мени деп аны айтып жүрө берет. Айтор гыйбатчы, дооматчы, ушакчы андан көп чыгат. Себеби анда фильтри жок, кулагында, көзүндө, кулагында, мурдунда фильтри жок. Каалаганын сүйлөй берет, каалаганын уга берет. Ал эми үчүнчү адам бар, урматтуу мекендешим. Булар бир сөз айтылат, бир маалымат айтылат, аны талдайт, тактайт, ар бир нерсени изучать этет. Алар ибадатка бекем, алар Кудайды жаратканды, тааныганды билет. Мындай деңизге, океанга карап, ойлонгонду билет, ой калчаганды билет, түшүнүп алат ар бир нерсени. Ар бир нерсе, бул деңиздер, океандар өзүнөн өзү жаратылбаганын түшүнө билет. Булар акыл калчаган акылдуу адамдар. Үч түрлүү адам, бул үчүнчүсү акылдуу адам. Өзүңдү арзан болуп туруп кымбат көрсөткөнгө аракет кылба. Бактысыз бол, бактылуу көрсөткөнгө аракет кылба. Гыйбат, ушакчы, дооматчы болбо. Жакшы инсан болгонго аракет кыл.